Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акен сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында. Мына балдар кыяндырып кетти. Нарын облусунун Чайык айылында 3 күн уда жааган жамырдан улам 13 июнда сел жүрдү. Бул тууралуу Кактус KG редакциясына жергиликтүү жашоочу билдирди. Видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө басып, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билиңиздер. Урматтуу өкмөт, урматтуу МЧС жардам берип коюңуздар, эми бияка келип. Көпүрөсү да акыл эткенми? Мен Нуреки Мидналбаев көчөсүнүн акимчиликтин артында барашный тамдардан түшүп туруп, эми акимчиликтин асты артын жана СМДнын асты артынан бүт эле ак теши да чоң болчу. Биздин замыбыз ошол жакта барып каналдарды жаптырды трактор мененчи. Андан өйдөчү Мидналбаев менен Матыев көчөсүнүн кесиришиндекилерди МЧСтин балдары бүт тазалап чыгышты. Ошол жакта суу аябай каптады, укмуш менен. Кудай эле бир сактады. Ошо андан келип мына бияка келе калышты. Бул жерде атайын казышты, жолдо. Бул жерде атайын казышты. Эми четеги суу башка жакка өтпөй калды да, ошон үчүн казышты. Айла жоктугуна казышты. Ошондо кайсы жерлерден түштү негизи жалпы? Өйдө жактан базакан түштү деп ойлосом да, андан Муратбек Рыскулов көчөсүнүн башынан түштү да, постоянно ошол жерлерден түшөт. Азыр ушундай сууларды билип атабыз, эми аны билбегенибиз канча кетти. TikTok'una çıkarayım, TikTok'una. Atam tarttı.